Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Окутуучу Нарматова Жамила. Аткаруучу АТК 218 тайпасынын студенти Нишанова Зора. Биздин талкуулоочу темабыз араб тилинен кабыл алынган сөздөр. Негизинен араб тили байыртадан бери кыргыз элинде кеңири колдонулуп келинген. Араб тили 20-кылымдын башынан чейин колдонуп келишкен, 1927 дагы колдонулушкан. 10-кылымдан тартып араб тилинде жазышкан. Кыргыз тилинин лексикасында көптөгөн араб сөздөр учурайт. Алардын басымдуу бөлүгү төл сөзүбүздөй болуп бекем сиңип кеткен. Анын себеби кыргыз эли көп кылымдар бою колдонуп келгендиги. Араб тилинен алынган сөздөр көбүнчө дин, илим, саясат жана ушундай сыяктуу түшүнүктөргө байланыштуу экендигин тилдик фактылар далилдеп берет. Аларды 6 топко бөлүп карасак болот. Биринчи динге байланыштуу сөздөр: намаз, молдо, орозо, айт, арбак, сопу, дуа, тозок, сооп, кайып, ажал, ажы, акырзаман, бата, кыбыла, кыямат, арам, ыйман, келме, дарат, кадыр, түн жана башкалар. Экинчи илимге, сабаттуулукка, тарбия, талимге байланыштуу сөздөр: алипе, ариф, кат, китеп, табият, мектеп, мударис, илим, калем, насат, санжира, алым, каниет, акыйкат, адеп, ибарат, зээндүү, сабырдуу жана башкалар. Үчүнчү коомдук саясий түшүнүктөрдү билдирген сөздөр: мамлекет, мекеме, саясат, укук, жаза, жамаат, казына, арыз, өкүм, өкмөт, алака, медресе жана башкалар. Ал эми 4-чү кесиптик кызматты билдирген сөздөр: касап, табып, мугалим, дүкөнчү, окуу, аким, сыйкырчы жана башкалар. 5-чи ар түрдүү заттардын атын билдирүүчү сөздөр: имарат, мата, айбан, арак, пил, атер, мунара, саат, алкым, дүрбү, халва, нур, такыя, тумар жана башкалар. 6-чы абстрактуу түшүнүктөрдү атаган сөздөр: айла, бакыт, балакет, зыйнат, махаббат, нике, касиет, максат, кыял, тагдыр, дөөлөт, насыят, сана, урмат, кайрат жана башкалар. Араб тилинен алынган көпчүлүк сөздөр өзгөрүп кеткен. Мисалы: көп окусаң алысты көрөсүң. Жакшы жашоого алгачкы кадам жакшы ойдон башталат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.